Ош мамлекеттик педагогика университетиндеги соңку жаңылыктар тааныштырылат. Студияда мен Култунай Мамасалиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсуна абай салыңыз. Ош шаарынын мэри университетте жүрүп жаткан курулуш иштеринен кабар алды. Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин окуу жайдын жамааты менен бирге ыр кечесин өткөрдү. Өзбекстан Республикасынын делегациясы Ош МПуда жетекчилик жамаат коңшу өлкөнүн кесиптик лицейлеринин жетекчилерин кабыл алды. Уядан учуп жаткан болочок мугалимдер бүтүрүү кечесин уюштурду. Ош шаарынын мэри Бакыт Жетегенов Ош мамлекеттик педагогика университетинде иш сапары менен болуп, окуу жайдын инфраструктурасы менен жакындан таанышты. Мэр алгач университеттин жаңыдан курулуп, аяктоо алдында турган окуу корпусунун курулуш иштерине күбө болуп, аталган имарат заманбап стилде курулуп, шаардын кооздугуна көр кошкон өзгөчө жасалгадагы мекеме болуп жатканын белгилеп өттү. Ошондой эле Бакыт Жетегенов Ош МПнын студенттик жатаканасы үчүн курулуп жаткан жаңы үлгүдөгү көп функциялуу спорттук аянтын курулушу жана окуу жайдын жалпы техникалык базасы менен таанышып чыкты. Мен бүгүн жаңы корпус салынып аткан тургай. Ошону таанышып чыктым. Заманбап ичиндеги бүт заманбап салынып атыр. Жакшы заманбап университет корпус болот экен. Анда бир ошо Кыргызстан эң биринчи окуу жай экен да. Тарыхта эң 2 жылда 100 жылдыгы белгиленет экен. Бул ошого жараша бул корпуста быйыл эгемендүүлүккө жараша бүтүп калат экен жаңы корпус. Бул окуу жайы Кыргызстандын университеттеринин флагмандарын бири десек болот экен буюрса. Бизден колдон келген жардам беребиз. Кандай болсо биз кызматташабыз. Башка университтер менен кызматташабыз, силер менен кызматташабыз буюрса. Белгилей кетсек, Ош МПда курулуп жаткан имарат 2021 жылдын декабрь айында курулуп баштаган. Имаратты куруу иштерине каражат толугу менен окуу жайдын өз эсебинен жумшалууда. Учурда имараттын курулуш иши аяктоо алдында турат. Планга ылайык 2023-2024 окуу жылында ишке берилет. Окуу жайга тапшырган студенттердин саны арткандыктан жаңы имарат курууга муктаждык жаралды. Бул имарат эл аралык стандарттын талаптарына ылайык заманбап үлгүдө жаңы шарттар менен курулуп жатат. Корпус өзүнө лекциялык кааналарды, кеңешме зал, китепкана, актовый зал, ашкана, аудиторияларды камтыйт. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин окуу жайда адамдар чекиттердин жарымындай жаңы китебинин ачылышы менен бирге ыр кечи уюштурулду. Иш-чарада акындын эл арасына сиңген чыгармалары жана калеминен жаралган жаңы ырлары айтылып, анын чыгармачылыгы дагы бир ирет даңазаланды. Катышуучулар бул кечеден руханий азык алып, жаш акындар поэзия дүйнөсү менен дагы бир ирет сугарылды. Теманы кабарчыбыз улантат. Иш-чарада акындын адамдар чекиттердин жарымындай китебинин таанытымы уюштурулуп, ага окуу жайдын студенттер жана окутуучулар жааматы катышты. Жолугушууну алгач университеттин ректору Бекмурза Зулуев ачып, акындын ыр жазуу стили, козгогон темалары, поэзия дүйнөсүндөгү орду өзгөчө экенин айтып, катарда мугалим кыз ыры аркылуу мугалимдик кесиптин барктуулугу чагылдырылганын баса белгиледи. Келген жигиттерге силерге бир жакшы биздин эл акыныбыз Кожогелди Култегиндин мугалим кыз деген ыры бар. Ошол аркылуу келсең гана мен ойлонуп көрөм деп коюшуңуздарга мен каалайм. Кожогелди Култегин мугалим кыз жашоо жалтыр иринбе, жансап койсоң ширинбе, сөздөрүңдү түшүнтүп, сөмөйүңда билимдүү, сөмөйүң ал чалкар бейм, сөзсүз ага барсам бейм, боруң болуп кармаган, болбой чугуп алсам бейм деген жакшынакай ыры менен баштаган. Аны улай акын күйөрмандарына калеминен жаралган жаңы ырларын окуп берип, окурмандарынын кызыктуу суроолоруна жооп берди. Акындын чыгармачылыгына жана өзгөчө темада жазылган ыр-саптарына кызыктар болгон күйөрмандар четтен табылды. Агай, сиз менен атам сыймыктанып турам, себеп дегенде мен дагы мына ошол Тар дарыянын боюнан суу ичкен Каракожанын кызы болом. Жаңы биздин агайлар ырыңызды аткарып өтүштү, Айденек деген. Кыстырма иретинде айта кетейин, бул ыр чындыгында эле угармандардын купулуна толгон, кулактан кирип бойдалган керемет мукам кайрыктарды камтыган чыгарма. Учурдан пайдаланып айта кетсем, ошол ырыңыз чыккан жылдары агай бүт
кыздардын ысымы Айданек коюла баштаган мына ошол учурда менин дагы атым Айданек. Ошол сиздин өзүңүз неменин аты да алырдын аты да башкача болсун. Кыздын аты менен элде жок ат ойлоп табабыз деп. Түштүк каналети менен сүйүүнү жасайбыз деп. Ушундай болалышып. Анан мен биринчи вариантын жазап берген, мен иштей беришти. Анан Исраиль тез эле чыгарган музыкасы. Анан музыкасы абдан күчтүү экен. Мен анан текстиме алып, уялып, кайра жазгам. Кайра жазып, анан кийин ошондо 92-жыл. Бир жерден тербеп жүрөт. Жылындырып калтырабыз. 98-де, 97-жыл жазгам. 92-жыл жазылган. Оғында ошондо чыккан, мен анан Москвага окууга кеткем, каникулдан кийин. Бирок кийин тарады. 2 жылдан кийин тарады. Айданектер көбөйө баштады. Айданектер көбөйө баштады. Анан bir kamaklara koya başlarında ayılar men jilim kelген. Bирок ошол мына биринчи айденектер мына текабайдын кыздар азыр 30-тара кетип калды. Бул менен бирге студенттер да акындын ырларынан көркөм окуп, окуу жайдын таланттары, анын обондо ырларынан жандуу аткарышып, ал гана эмес, жаңы жараткан обондорун да тартуулашты. Закымдын тамыр кагышын сайраган сайын жаңычыл. Бул дүйнө менин энчимдей бурчунда булгу бар үчүн. Кожогелди Култегин өз куярмандарына жана уюштуруучуларга чыгармалардын 5 томдугу китептерин белекке тапшыруу менен окуу жайдын жылуу кабыл алып, жолугушууну өзгөчө жоопкерчилик менен уюштургандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ушунчалык бир жоопкерчилик менен мамиле кылышыптыр. Мынакей мына жерде фото слайд жасаган экен, анын баарысы бир мыкты сапатта, мыкты деңгээлде, абдан бир логикалуу, жакшынакай жасалыптыр. Программа кандай жакшынакай түзүлгөн. Ырчылар дагы менин ырларым ырдап атышат. Ал тургай ушул жерде окуган музыканттар менин ырыма жаңыдан обонуп чыккан. Бүгүнкү биринчи премьерасын дагы көрдүк. Анан эми элдин жалпы реакциясы, суроо берген дери, мындай бир адабиятка кызыгып турганы, университеттин жетекчилигинин өзүнүн толук келип катышып жаландаган сөздөрүн сүйлөп берген өзү барысы менин мындай бир өзгөчө эргитти. Мен кийинки жылдарда чет өлкөдө жашадым, бир 7-8 жыл. Андан бери келгенден кийин мына китебим биринчи чыгып, ушу китептин аркасы менен жолугушууларга барып атам. Бүгүнкү жолугушууну мен кийинки соңку кездердеги бир топ убакыттагы bir жолугушуулардын эң мыктысы, эң жоопкерчиликтүүсү деп айтат элем. Анткени бул университет бизге өзгөчө жүрөгүбүзгө жакын. Биздин ушул Жомарт Бөкөнбаев, Темиркул Үмөталиевдер окуган куттуу жер, ошолор окугандыгы үчүн, ошолордун батасы тийгендиги үчүн кечеги училище бүгүн мынтип университетке айланып отургандыр деген ойлор келип атат. Кожогелди Култегин такысымы Кулуев Кожогелди Калакунович Ош облусуна караштуу Каракулжа районундагы Алайкы өрөөнүнүн кулуну болот.
Ал редактор, референт Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министринин орунбасары жана 2014-2022 жылдары Кыргыз Республикасынын Түрксойдогу өкүлү кызматтарында алгылыктуу иштеп келген. Ал жол чырак, бал уртам, атчан китеп, бир чөнтөкүр, каламдын учу, аламдын учу сыяктуу бир топур жыйнактарын жана Конто ажынын сүйүүсү, Шыпыргы өмүр, Мүйүр канапа, башка чалган скрипка, Шөлбүр кыз поэмаларынын автору. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары. Эл аралык байланыштарды өнүктүрүү боюнча жаңы кызматташуулар. Ош мамлекеттик педагогика университетинин профессордук окутуучулук курамы менен Өзбекстан Республикасынын кесиптик окуу жайларынын өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. Ага ылайык эки өлкөнүн окуу жайларынын ортосундагы макулдашууну ишке ашыруу, билим берүү жана илим тармагында бирге кызматташуу максатында жаңы меморандумга кол коюлду. Иш сапардын жүрүшүндө коңшу өлкөдөн келген коноктор биология, химия жана табияттануу кафедрасынын окутуучулары тарабынан уюштурулган көрсөтмөлүү окуу иш-чараларына катышып, аталган предметтерди окутуунун инновациялык методдору боюнча мугалимдердин, окутуучулардын окуу усулдук иштерине жакындан көбү болушту. Жыйынтыгында Хатырчинск жана Ходжели мамлекеттик саламаттыкты сактоо мекемелеринен келген адистер табияттануу тармагындагы адистерди даярдоодо инновациялык технологияларды киргизүүнүн онлайн системасын түзүүнү сунушташты. Алдыда түзүлгөн келишимдин негизинде кызматташуулар уланат. Окуу жай бүгүн кучактуулу гүл кармаган кадимки форманын ордуна мантия кийген жана студенттик алтын доордун акыркы барагын жазып жаткан болочок мугалимдер менен өзгөчө шаңга бөлөнүп турат. Университетте 4 жыл бою билим алып, өздөрүн өлкөнүн керегине жарай алган мыкты, келечектүү жана компетенттүү кадр болууга даярдап келген 4-курстун студенттери бүтүрүү кечесин тартуулашты. Кеченин жүрүшүн кабарчыбыз баяндайт. Кечеде факультеттердин декандары, окутуучулар жана студенттер ата-энелери менен катышып, иш-чараны университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков ачып берип, ал болочок кесип ээлерине ак жол каалады. Мен каалайт элем, урматтуу студенттер, бул чыныгы жашоодо сиздерге ийгилик каалайм. Билим алуу 2 жыл менен гана токтобойт. Эгерде чыныгы мугалим болсоңуздар, сиздер өмүр бою окуйсуздар. Өмүр бою изденесиздер. Мына бул жерде 40 жылдан ашык эжекелер отурат. Азырга чейин мына изденишет. Жашоодо биз сыймыктанган, биздин окуу жай сыймыктанган, чоң ийгиликтерди жаратат деген менде жакшы ойлор бар. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен. Аны улай кезектеги студенттерин бүтүрүп жаткан жетекчилер тарабынан болочок кесип ээлерине куттуктоо сөздөрү сүйлөнүп, окуу жайдын намысын бийик көтөргөн мыкты кадр жана агартуу тармагынын атактуу адистери болуусуна тилектеш экенин билдиришти. Быйылкы бүтүрүүчүлөр өзгөчө бүтүрүүчүлөр болду. Мен жалпы окуу жай боюнча айтып жатамын. Өзгөчө биздин кафедрада дагы музыкалык билим берүү жана аны окутуунун усулу кафедрасы болгондуктан аябай таланттуу балдарыбыз көп бүттү. Өздөрүнүн автордук ырлары менен чыгышты. Биринчи жолу ырдап элге тартуулашты. Өздөрүнүн курбуларын куттукташты. Мен аябай кубанычтамын. Ушундай мыкты бүтүрүүчүлөрдү биз келечекке бүт Кыргызстаныбызга элине кызмат кыла турган мыкты мугалим болуп, жакшы келечек муундарын өстүрүүгө булар даяр экенине мен ишенемин. Бул менен бирге окууда жана коомдук, маданий, спорттук иш-чараларда ийгилик жаратып, окуу жайга сыймык алып келген студенттерге ардак грамота, ал эми ата-энелерине ыраазычылык баракчалар тапшырылды. Ошондой эле бүтүрүүчүлөр чакан концерттик программасын тартуулашып, окутуучуларга өз ыраазычылыктарын билдиришти. Кыргызда бир жол дамтыткан жериңе 1000 жол салам айт дейт. Бу жерде биз 4 жыл жакшы жаман билим алдык, окудук, жакшы дос таптык, жаман дос таптык, агайын таптык, тууган таптык. Ошол анан уян таштап учкан утурабыз буюрса. Анан кийинки мына жалпы бүтүрүүчүлөр, мыкты адистер, өздөрүнүн кесибин мыкты билген мыкты адистер, мыкты мугалимдер болсун дейбиз.
Анан бизден кийинки жаштарга дагы баарын окушуна ийгилик, элибизде, жерибизде тынччылык, токчулук, ынтымак, ырашкерлик болсун дейбиз. Бүтүрүүчүлөр бул күнү өзгөчө толкунданып, айрымдары көзүнө жаш алып, дал ушул окуу жайда окуганына абдан сыймыктанып тургандарын айтышты. Негизи бүтүрүүчү болгон бул өзгөчө сезим. Баары адам нерсеге өзгөчө сезим, баарына насип кылсын деп айтам. Анан убакыт аябай тез өттү. Менче бүгүн ошол алган билимибиз сыйланып окуу жай тарабынан сыйлыктарга ээ болуп турабыз. Ыраазычылык билдиребиз. 2022-2023 окуу жылында университетте жогору окуу билим берүү боюнча жалпы 2000ге жакын студент, ал эми орто кесиптик билим берүү боюнча 722 студент бүтүрүп жатат. Келечек кесип ээлерине ак жол каалайбыз. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошампу жаңылыктары. Окуу жайдын Мурас теле студиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылыктар ушулар болду. Кабарлардын дагы кененирээк топтомун Ошемпо Чекит KG сайтынан, социалдык баракчалардан окуп, YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Алдыда бери студиянын башка көрсөтүүлөрү менен уланмакчы, бизден алыстабай туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Өнүгүп жаткан цифровизация, технологиялык жаңы ачылыштар, жашообуздун дээрлик көпчүлүк муктаждыктарын жоюп, санарип дүйнө улам өнүгүп барууда. Бул катмарга катарлаш Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин математика жана компьютердик технологиялар факультети так илимдер жана технология тармагын колго алып, бул жаатта математика жана информатика багыттары боюнча келечек адистерди даярдоо менен окуу жайдын электрондук башкаруу системасын тейлеп келет. Факультет өз тарыхында бир канча өзгөрүү жана өнүгүү этаптарын басып өткөн. Маселен, 2003 жылы Ош жогорку колледжинин базасында түзүлгөн табиаттануу жана педагогика факультетинде математика адистиги алгачкы рет ачылган. Ары карай факультет табиаттануу жана математика факультети болуп өзгөрүп, 2005 жылы факультетте информатика адистиги ачылып, бул менен бирге математика, биология жана химия адистиктери бирге даярдалган. Бул учурда факультеттин декандык кызматын география илимдеринин кандидаты доцент Ашырбек Топчубаев аткарган. 2006 жылдан 2017 жылга чейин факультетте педагогика илимдеринин кандидаты профессор Сапарбек Мадраимов жетектеп, бул жылдары факультеттин курамына билим берүү менеджменти жана экономика кафедрасы кошулган. Жана бул толуктоолордун катарында дагы бир колдонмо математика жана информатика адистиги ачылган. 2017-2019 жылдары факультеттин деканынын милдетин аткаруучу болуп, ага окутуучу Акылай Жумабаева иштеген. Ушул эле жылдын ноябрь айынан тарта педагогика илимдеринин кандидаты доцент Кандалет Турдубаева декандык кызматка келип, учурга чейин алгылыктуу эмгектенүүдө. Биздин адистикте студенттер мобилдүүлүк программасы боюнча башка ички сырткы окуу жай мобилдүүлүккө барып бир семестр окуп келип атышат. Мисалы Казакстандын Актөбө регионалдык университетине барып, ал жак менен бир семестр окуп келген студенттерибиз бар. Анан өзүбүздөн Арабаев Кыргыз мамлекеттик университетинин ошол физмат билим берүү багыты боюнча математика профилине, информатика профилине барып окуп, ошол студенттер менен бирге билим алышып, анан ал жактан жакшы окугандыгы үчүн ыраазычылык каттарды алып келген студенттерибиз бар.
Россиянын Ярослав шаарындагы педагогикалык университети менен байланыш түзүп, биз жанагындай кошумча математика, информатика, физика, информатика адистиктерин ачуу боюнча ошондо кош дипломду алышат. Бирок окуу мөөнөтү 5 жыл. Бул жерде 2 жыл бизде окуса, анан кийин калганын ушул Ярослав университетине барып окуп келишет. Олимпиадаларга даярдай турган атай группаларыбыз бар. Аларга даярданышып, олимпиадаларга барып, ушул командалык жакшы орундарды алып келип атышат да. Ошол жакшы орундарды, биринчи орунду алып келген студенттерибиз Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде иштеп атышат. Анан өзүбүздө иштеп атышат, ошол жакшы орунду алгандар. Математика жана компьютердик технологиялар факультетинде жалпы 1000ге жакын студент математика жана информатика адистиктери боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим алышат. Профессордук окутуучулук курамда 3 илимдин доктору, профессорлор, 7 илимдин кандидаты, доценттер, 8 ага окутуучу жана 8 окутуучудан турган жалпы 30га жакын профессордук окутуучулук курам ишмердүүлүк жүргүзөт. Биздин окуу жай жакшы шартты түзүп атат. Москвадагы Дружба народов Руденко атындагы университетке биздин информатик мугалимдерибиз чогуу түрдө барып курстан өтүп келишти. Анан Екатеринбургдагы ошол Урал педагогикалык университетине дагы барып квалификациясын жогорулатып келишти. Анан азыркы мезгилде мына Казан, Уфадагы университеттер менен жакшы байланыш түзүлүп, азыр биздин окуу жай ошол жактарга жөнөтүп шарт түзүп берип атат да. Бул факультет учурда 2 кафедранын ишмердүүлүгү менен студенттерге билим берип, адистерди даярдоодо. Анын ичинен математика жана менеджмент кафедрасы физика математикалык билим берүү багыты боюнча математика профилиндеги кесип ээлерин бюджеттик жана келишимдик негизде даярдайт. Кафедранын жамааты дасыккан окутуучулардан, тажрыйбалуу окумуштуулардан куралган. Биздин кафедранын окутуучулары тарабынан жаш математик деген кружок уюштурулган. Биздин адистиктин биринчи курстарынан баштап эле ошол кружокко катышып, ал кружокто студенттер олимпиадага даярданышат, андан сырткары статьялар кантип жазуу, дипломдук иштерди кантип жазуу жана башка илимий максаттагы иштерди жазууну үйрөнүшөт. Мындан сырткары биздин Ми-19 групп тайпасынын студенти Синалиева Роза президенттик стипендияга ээ болду. Биздин кафедранын окутуучулары өтө тажрыйбалуу, анын негизинде алар окуу колдомолорду чыгарышып, ал бир гана студенттерге арналбастан жалпы эле окутуучуларга, университеттердин, жогорку окуу жайларынын окутуучуларына, жалпы эле республикабыздын билим берүү мекемелеринде колдонулуп келе жатат. Биз студенттер бир гана окуу менен чектелбейбиз. Окуудан тышкары убакта түрдүү ийримдерге катышабыз. Талантыбызга жараша маданий иш-чараларга, илимий жетекчилерибиз менен сабактан кийинки учурда, азыркы учурда биз 4-курспуз, дипломдук иш жазып жатабыз. Сабактан кийинки учурда ошол илимий жетекчилерибиз менен дипломдук иштерибизди талкуулайбыз, ошолорду жазабыз. Башка 1-2, 3 курстун студенттери болсо сабактан кийинки учурларын спорт менен машыгышат, маданий иш-чараларга катышышат. Биз азыркы учурда мектептерде математика мугалими жетишпегенине байланыштуу 4-курсубузда эркин катышуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берген. Мен азыркы учурда окуудан кийин эркин катышуу алганмын, мектепке барып окуучуларга сабак берем. Биздин окуу жай өзүнүн аурасы менен ар дайым студенттерди өзүнө тартып турат. Окутуучулук курамдын мыктылыгы, студенттерге түзүлгөн шарттар, заманбап технологиялар менен жабдылганы ар дайым ошол студенттерди өзүнө тартып келет.
Ал эми информатика профили боюнча факультетте информатика жана жаңы маалыматтар кафедрасы кызмат көрсөтөт. Аталган кафедранын материалдык техникалык базасы жогорку деңгээлде чыңалып, заман талабына жооп берген тийиштүү каражаттар менен камсыздалган. Бул адистикте даярдалып жаткан студенттердин теориялык билимине, практикалык билими шайкеш келип, компетенттүү адистердин даярдалышына, окутуучулардын билими, методикасы жана окуу жайда түзүлгөн шарттар, мүмкүнчүлүктөр кандуу жооп бере алат. Биздин кафедрада негизинен 15 болуп эсептелинет штат боюнча. Анын арасынан 4 мугалимибиз илимдин кандидаттары, 3 мугалимибиз ага окутуучу жана окутуучулар болуп эсептелинет. Биздин кафедрада информатика адистиги боюнча даярдайбыз мугалимдерди. Ошондой эле информатика адистигинин бакалавр жана магистратура боюнча адистерди даярдайбыз. Негизинен эгерде бул өзүбүздүн кафедранын ийгиликтери боюнча айтып кете турган болсом, биздин кафедрада информатика адистиги боюнча студенттердин президенттин стипендианттары болгон студенттерибиз бар. Ошондой эле олимпиадаларга катышып, баягы жождор аралык олимпиадаларга катышып, ийгиликтүү орундарды алып келген студенттерибиз бар. Мисалы алып кете турган болсок, былтыр 9-чу аймактык олимпиадада биздин адистик боюнча студенттерибиз 2-чи орунду ээлеп келди. Ал Жалал Абадда Жагуда уюштурулган. Ошондой эле предметтер аралыктагы студенттерибиз аябай жакшы орундарды ээлеп келип атат негизинен. Анан студенттер боюнча айта кетсем, негизи студенттерге бизде жакшы баягындай шарттар түзүлгөн. Студенттерибиз мобилдүүлүк боюнча мисалы Казакстан университеттерине, Кыргызстандын өзүбүздүн университеттерге барып окуп келишет. Мисалы буга чейин Казакстанга барып биздин бир студентибиз мобилдүүлүк өтүп келген. Азыркы мезгилде деле бизде мисалы Арабаев мамлекеттик университетинде биздин студенттерибиз мобилдүүлүктө. Ошол эле студенттер кайра биздин өзүбүздүн адистикке келген студенттерибиз бар. Азыркы мезгилде бизде окуп атышат. 2-чи курста Батмудан келген студенттерибиз бар. Дагы бир студенттерге бир жакшы өлкөлөр түзүлгөн. Бизде студенттер үчүн атайын бюджеттик орунда Россияга барып магистратураларга окуп келсе болот да. Студенттерибиз аябай көп конференцияларга катышып жүрөт. Мына былтыр мисалы Ош технология университетинде катышып келишти. Ал жерден да 2-чи орунду багындырып келишти. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинде бизнес жана менеджмент факультетинде конференцияларга, семинарларга катышып жүрүшөт биздин студенттерибиз. Студенттер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бардык компьютер класстарыбызда, аудиторияларыбызда интернеттер менен камсыздалынган да. Андан кийин өзүңөр билгендей, значит бизде интерактивдүү панелдер коюлду. Биздин өзүбүздүн немеге 4 кабинетибизде интерактивдүү панель менен мугалимдерибиз өтөт. Жаңы азыркы онлайн сервистер менен негизинен өтүлүп келет. Бул факультетте окуп жатканыма сыймыктанам. Жана ошондой эле бул факультеттин артыкчылыктары бизге бардык компьютерлерде иштегенге уруксат берилет. Жана бардык компьютерде интернеттер бар. Компьютерлер жаңы келген. Жана ошондой эле биздин эжекелер бизге мыкты деңгээлде сабак беришет. Алар программалоо жаатынан, педагогикалык жаатынан бизге мыкты деңгээлде сабактарды өтүп беришет. Биз бул сабактарды үйрөнүү менен мыкты деңгээлде слайдтар түзө алабыз, программаларды иштей алабыз. Жана мектепке барганда окуучуларга кыйналбастан сабак өтө алабыз. Азыркы учурда замандын талабы бул технология, компьютер, интернет болуп жатканына байланыштуу менин ошол адистикке тапшырып калгандыгым бул мен үчүн сыймык. Жана ошол адистикте окуп жатканым мага көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачып берди. Жана мен ошол адистикте, ошол факультетте математика жана компьютердик технологиялар факультетинде окуганыма сыймыктанам. Факультет салттуу билим берүүдөн сырткары окутуучулардын жана студенттердин билимин өркүндөтүү багытында бир топ эл аралык уюмдар менен кызматташуу жолго коюлган.
Натыйжада Сорос Кыргызстан фонду, Евразия фонду, ДААТ, ЮНЕСКО, ЮСАИД жана бир канча когушу мамлекеттерден чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен бирге кызматташып келет. Бул менен студенттердин билими, чыгармачылыгы жана илимий потенциалы кеңейип, өлкөбүздүн билим берүүсүн алга сүргөн татыктуу кадрлар даярдалат. Урматтуу абитуриент, жаркын келечегиңди Ош МПУ менен бирге танда. Дүйнөлүк деңгээлге интеграцияланган, педагогикалык багыттагы жогорку жана орто кесиптик компетенттүү кадрларды даярдоонун билим уясы болгон Ош мамлекеттик педагогикалык университети 2023-2024 жаңы окуу жылына карата абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт. Университетте окутуу формасы бюджеттик жана келишимдик негизде күндүзгү жана сырттан окуу боюнча ишке ашып, кылымдык тажрыйба жана заманбап технологиялык методика менен жогорку сапаттагы кесип ээлери даярдалат. Сиз өлкөнүн агартуу айдыңына из калтырган мыкты педагог болом десеңиз, Ош мамлекеттик педагогикалык университетин тандаңыз. Ош МПУ, ордолуу Оштун куту, ооматтуу билим журту.